Астанада таң жаңыдан атып жаткан кезде сүт заводунда иш кызуу жүрүп жаткан болот. Күн белгилүү бир көлөмдө чейки сүттү кабыл алуудан, микробиологиялык стандарттарга жооп бериши үчүн аны анализден өткөрүүдөн башталат. Андан кийин даяр сүт азыктарын шаардагы ири жана орто соода түйүндөрүнө жеткирет. Иштин ар бир баскычы абдан маанилүү жана олуттуу жоопкерчиликти талап кылаарына ишкана ээлери менен баарлашуудан кийин ынандык. Мы начинали с 50 литров молока. Биз башында 50 литр сүттөн баштаганбыз. Азыр болсо 3 тонна сүттү кайра иштетебиз. Ушуга чейин чогуу келдик. Мен мурда мамлекеттик кызматкер болчумун. Укук коргоо органдарында иштегем, ИИМ түзүмүндө. Бирок мен структурада 16 жыл иштедим. Форма кийдим. Өз каалоом менен кетип өзүмдүн жеке бизнесимди, үй бүлөлүк бизнесимди, жеке бизнесимди ачайын деп чечтим. И чтобы начать свое дело, семейное дело и свой бизнес. Ички иштер органдарында көп жыл иштеген Кубаныштын күтүүсүздөн бизнеске кириши үй бүлөсү үчүн күтүүсүз чоң окуя болду. Туугандарынын башын бириктирип, алардын аракетин үй бүлөлүк бизнести өнүктүрүүгө багыттай алганы чындыгында эле өз убагында жасалган кадам болгон. Ал бир кездерде мекенине ак ниет кызмат кылган болсо, азыр бардык тажрыйбасын, күч-кубатын жалпы ишке жумшап келет. Албетте, ал жол оңой болбогонун өзү да моюнга алат. Конечно, с госслужбы уйти. Албетте, мамлекеттик кызматты таштап, өз бизнесин баштоо ошончолук деле оңой эмес. Бирок билесизби, мен бир нерсе айткым келет. Баары адамдын каалоосуна, чечкиндүүлүгүнө жараша болот. Ошондо гана баары ойдогудай чыгат. Мен окудум, ооба, алыс эмес. Курстарга бардым, окудум. Анткени мен дагы системанын адамымын. Формачан болчумун. Мага бирөө көрсөтмө бериши керек болчу. Ал эми бул жерде сен өзүң көрсөтмө бересиң, команда топтойсуң. Анын баары кантсе да чеберчилик, тренингдер. Бул мен билим алам, күндө окуйм, белгилүү бир курстарга барам. Бизнести кантип улантсам деп бизнесмендерге кайрылам. Алар сунуштарын беришет. Мына ушул багытта иштеп жатабыз. Мен дароо айтып кетейин, ал оңой эмес, бирок бардыгына жетүүгө болот. Эң негизгиси ишкердин, бизнесмендин каалоосу. Эмне кылгысы келгендигин билүүсү жана албетте бул үй бүлөнүн колдоосу, үй бүлөдөн колдоо болушу керек. Заниматься что-то. Да, и, конечно же, это поддержка семьи. Үй бүлөдө ынтымак болсо, кандай гана иш болбосун колдон келет. Аны Кубаныч дагы түшүнөт. Анткени башында жакындарынын колдоосуна таянган. Ийгиликтин ачкычы талыкпаган эмгек экенин билгендиктен, баарын нөлдөн баштоодон корккон эмес. Сразу все гладко не было. Конечно, в любом бизнесе есть. Эми дароо эле баары жылмакай боло койгон жок. Кайсыл болбосун бизнесте өйдө ылдый болот. Биз үчүн кыйын учурлардын бири билесиздерби? Пандемия, коронавирус. Бардык посттор жабылган да болду. Ошол кезде биз тоок менен да алектенчүбүз. Ошол эле учурда сүт азыктары да бар болчу. Бизде коронавирус учурунда товар жүгүртүү көтөрүлдү. Биздин продукциялар белгилүү болчу. Бирок көптөрү билишчү эмес. Ал ооздон оозго, туугандар аркылуу гана билинди. Бирок менин чарбамды эч ким билбегендиктен чоң дүкөндөргө кире албадык. Ну, в магазины большие мы не могли заходить. Но я ходил, раздавал свои визитки. Был такой... Бирок мен кыдырып, бейни карточкаларымды тараттым. Максатты көздөп жүрдүм. Айгерим экөөбүз ар кимге өз продукциябызды сунуштап, сүт азыктарын сунуштап, тоокторубузду сунуштадык. Айрымдары баш тартты, кээ бирлери алды. Бирок биздин өчүрлүгүбүздөн жана бейни карталарыбызды тапшырганыбыздан улам процесс башталды. И раздачи наших визиток, получается, пошел процесс. Кубаныч үй бүлөлүк бизнесин тоок этин сатуу менен баштаган. Кийин инисинин кеңеши менен сүт азыктарын кайра иштете баштаган. Кандай гана ишти баштаба, бизнесте өз ара түшүнүшүү өзгөчө роль ойнойт. Ымалашып келишүү бар жерде чечилбей турган маселе болбойт. Андыктан жашоодо да, бизнесте да бир туугандар ар дайым бири-бирине таянышат. Мы изначально начинали с куриц. Алгач тоок менен баштадык. Бизде толук цикл бар эле. Жумурткаларды, инкубаторлор жумурткаларын, инкубаторларды сатып алдык. Анан аларды бродерлерге бактык. Анан 50 күнгө чейин жана союлганга чейин өстүрүп жаттык. 2 жылдай таза эт менен алектендик. Направление занимались года 2. Как?
И такой момент у нас был в семье, что Биздин үй-бүлөдө жакшы учур болду. Биз акча таба баштадык, жакшы иштеп баштадык. А менин иним сүт бизнесине, тактап И, айтканда, сүт братишка азыктарын өндүрүүгө родной, өтүүнү сунуштады. предложил Ошондон кийин ал бизнеске багыт заняться алды. молочным бизнесом, именно производство молочной продукции. После этого мы, получается, переключились на этот бизнес. Ырас кандай болбосун кыйынчылыктын артынан жакшылык келет. Бүткүл дүйнөнү дүрбөлөңгө салган COVID-19 пандемиясынын учурунда адамдар тамактанууга олуттуу мамиле жасап, табигый азыктарды тандап башташты. Ошол мезгилде экологиялык жактан таза жана сиңимдүү келген сүт азыктарына суроо талап эки эсеге өскөн. Ал болсо Кубаныч жана анын үй-бүлөсү бизнесин өнүктүргөн тармак эле. Очень много заявок было. Мы днем и ночью работали, чтобы эти заявки закрыть. Суроо талаптар көп болду. Биз ошол талапты жабуу үчүн күнү түнү иштедик. Биз чоң супермаркеттерге кирдик. Анан алар бизди таанып, бренд катары тааный башташты. В полках больших магазинах. Это вот наш один из подъемов был. Чоң дүкөндөрдүн текшелеринде чыга баштадык. Мына ошол биздин көтөрүлгөнүбүздүн бири болду. Анан албетте, бул жерде да кыйынчылыктар болду. Биринчиден, чийки зат. Фермерлер менен бир пикирге келе албадык. Не хватало. Анткени сүт кайра азайгандыктан, сүт жетишсиз болгондуктан чоң чарбаларга чыктык. Благодаря вот таким большим хозяйствам нам Ошондой эле ири чарбалардын аркасында жакшы көлөмдө чыгып продукцияларыбызды сата баштадык. Андай учурлар биздин көйгөйлөрдүн бири болду. Анан албетте, азыр биз тажрыйба топтодук. мы уже опыт, Кардарлар бизди тааный башташты. Бул жерде биз адистер менен көйгөйлөргө дуушар болдук. уже проблемы с специалистами. Жумушчу адистиктерге талап жыл сайын өсүүдө. Бул азыркы коомдун өзгөчө өндүрүш жана ишкердик чөйрөсүндөгү айкын муктаждык. Технологиялардын өнүгүшү жана атаандаштыктын күчөшү менен ишкерлер өндүрүштүн көлөмүнө гана эмес, сапатка да көбүрөөк көңүл буруп келишет. Сапаттуу продукт сапаттуу эмгектин натыйжасы. Ал эми сапаты сабаттуу, тажрыйбалуу жана жоопкерчиликтүү адистер колго алганда гана камсыз кылууга болот. Бүгүнкү күндө өлкөдөгү ири да, кичи ишканалар да кесипкөй кардарларга муктаж. Алар иштегенди билген, жаңы нерсеге умтулган, квалификациясын тынымсыз жогорулатып, заманбап технологияларга ээ болгондорду издешет. Ал рыноктун талабы. Например, технологов, специалистов. Мисалы Казакстанда технологдорду, адистерди табуу өтө кыйын. Өзгөчө сүттү кайра иштетүү тармагында, кайра иштетүү да кыйын. Жаш адистер бизге тажрыйбалык такшалуудан өтсүн деп агрардык университет менен азыртадан эле иштешип жатабыз. Анын баары азыркы учурда жумуш үстүндө. Ходили к нам на стажировку. Азыр эле адис келсин деген нерсе жок. Биз аларды өзүбүз окутабыз, өзүбүз үйрөтөбүз. Анткени теория башка, тажрыйба такыр башка нерсе. Сами их обучаем, сами учим, потому что теория это одно, а практика это вообще другое. Бүгүнкү күндө ишканада негизинен Астананын жанындагы Нурлы айылынын тургундары иштешет. Зарыл болгон адистер жана кызматкерлер менен бирдикте бул жерде логист, маркетолог, бухгалтерлерден турган 24 адам иштейт. Программанын башында белгилеп кеткендей, үй-бүлөлүк бизнести өнүктүрүүгө активдүү катышып жаткан Ерасыл сүт азыктарынын сапатына жооптуу. Биз жергиликтүү фермерлер менен иштешебиз. Алардан чийки зат сатып алып, жана анын баарын өзүбүздүн сүт заводубузда кайра иштетип чыгабыз. Чийки сүттүн майлуулугу, кычкылдыгы, тыгыздыгы сыяктуу органолептикалык, физикалык жана химиялык көрсөткүчтөргө текшеребиз. Ошондой эле даяр продукцияны ар дайым лабораториялык текшерүүгө жөнөтөбүз. В лабораторию на исследование. Сүттү кайра иштетүүчү заводдун башкы директору Кубанычка бизнести жүргүзүүгө бүт үй-бүлө жардам беришкен. Апасы менен иниси технолог. Жубайы бухгалтердик, ал эми келини жарнама жана маркетинг менен алектенишкен. Завод жаңы ачылганда күнүнө 50 литр сүттү кайра иштетсе, андан кийин өндүрүш 100, 200, 300 литрге чейин өсүп, бүгүнкү күндө сүт азыктарынын көлөмү 3 тоннага жетти. Таза, табигый жана сапаттуу продукцияга суроо талап жогору. Эми болсо алардын продукциясы астаналыктар көбүрөөк тандагандардын катарына кирет.
Биз жаңы контрагенттер менен тынымсыз иштешип келишим түзүп турабыз. Издеп келишет. Алар бизди издеп, айрымдары өздөрү келишет. Биз менен иштешүүнү каалашат. Ал жактагы айрым тармактарга кирип, алар менен келишим түзүү үчүн өзүбүздүн продукциябызды сунуштайбыз. Ооба, албетте, биз кеңейтүүнү каалайбыз. Башка шаарларга, коңшу Караганды, Көкшетау сыяктуу шаарларга да жайылгыбыз келет. Эми бизде чоң пландарыбыз бар. Ал бүткүл Казакстан үчүн болот деп ишенем. Айгерим учурда ишканада бухгалтер болуп иштейт. Билими боюнча физика жана информатика мугалими. Жолдошу жеке бизнесин ачууну чечкенде ага ар тараптан колдоо көрсөткөн. Убакыттын өтүшү менен Айгерим соода тармагындагы билимин тереңдетип, кошумча курстардан өтүп, бухгалтердик эсеп боюнча квалификациясын жогорулаткан. Бүгүнкү күндө чыныгы кесипкөй катары ал дайыма рыноктогу өзгөрүүлөргө жана жаңы тенденцияларга көз салып турат. Өзүңүздөр билгендей, биздики үй бүлөлүк бизнес. Андан улам биз ар бирибиз белгилүү бир позицияны ээлейбиз. Мен болсо биздин өндүрүмдүү сатуулар менен иликтенем. Башкача айтканда дүкөндөргө, шаарга жеткирүү, жалпысынан сатуу жагы менин колумда. Дүкөндөр негизинен А жана БЦ деген категорияларга бөлүнөт. А категориясына ири супермаркеттер кирет. Шаар боюнча алар болжол менен 90го жакын. Ал эми БЦ категориясына дүкөндөр 300гө жакын болот. Башкача айтканда, өзүңүздөр билгендей, кээ бир дүкөндөр жабылат, айрымдары кайра ачылат. Биз бардыгы менен иштешкенге аракет кылабыз. Алардын саны 300гө жакын болуп калат. Логистикага келсек, бизде 3 газель шаарды аралап жүрөт. Алардын 2 А категориясындагы дүкөндөрдү тейлөөгө алса, бирөө БЦ категориясындагыларды тейлейт. Башкача айтканда, күн сайын эртең мененки саат 7де машина заводдон чыгып, дүкөндөргө биздин продукцияларды жеткирет. 85 теңге. Айран бул жерде баасы жазылган эмес. Мен көргөн жокмун. Түрк айранын билем. Ал 190 теңге. О, пайдалуу кефирди да бул жакка коюп коюшуптур. Бул каталогтор качан жасалган? Мен билбейт экем. Жаңы каталогтор. Азыр биз жаңы түрк айранын чыгардык. Жаңы продукт. Анан дагы пайдалуу айрандарды чыгарабыз. Ал жумшак таңгактагы айран. Ага рынокто суроо талап бар. Майлуулугу 2,5%. Азыр ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Көзгө чейин ишке киргизебиз деп ойлойм. Бүгүнкү күндө ушул сүт фермасынын продукциясы Астанадагы 2,5 миңге жакын соода түйүнүнүн текчелеринде коюлган. Ишкана продукциянын 15 түрүн чыгарат. Алардын арасында айран, анын ичинде түрк айран жана пайдалуу айран деген аталыштагы айран бар. Ошондой эле сүт фермасында йогурт, майлуулугу 15-20-60% болгон нукура каймак, майлуулугу 82 жана 72% болгон сары майдын 3 түрү, анан дагы учурда популярдуу болгон ГХИ майы өндүрүлөт. Мы работаем над... Биз ассортиментибизди көбөйтүү үстүндө иштеп келебиз. Анан дагы продукциянын сапатын арттыруу менен тынымсыз иш алып барып турабыз жана жаңы продукцияларды киргизүү менен дагы алектенип келебиз. Мисалы, пайдалуу кефир деген өнүмдү киргизүүдөбүз. Такой же новый продукт мы запускаем, как пайдалуу кефир. Удачно сложилось, что... Кыскасы, үй бүлөнүн ар бир мүчөсүнүн кандайдыр бир билими, жогорку билими бар. Ал билими биздин кызматтык милдеттерибизге абдан туура келип калды. Мисалы, мен билимим боюнча маркетологмун жана ошого жараша маркетинг тармагында иштейм. Маркетинг үчүн жооп берем. Маркетингде эң негизгиси албетте анализ. Сүт азыктарын чыгаруудан мурун маркетинг изилдөөлөрүн жүргүздүк. Свод анализин жана башка анализдин түрлөрүн ишке ашырдык. Ошого жараша биз бул орун абдан актуалдуу экенин түшүндүк жана албетте биздин негизги максатыбыз табигый фермердик продукту ойлоп табуу, түзүү болду. Ниша очень актуальная, и, конечно же, наша основная цель – это изобретать... Башында биздин аракеттерибиз балдарыбыз пайдалуу азыктар менен тамактануусу болгон. Башкача айтканда, балдар эмне жейт? Ооба, ал дагы алардын келечеги, алардын келечектеги ден соолугу. Демек, биздин мерчемдерибизди ишке ашырууга колубузда бардык мүмкүнчүлүктөр бар болчу. Ошентип айтсак болот. Ошол себептен биз ушундай сонун өнүм иштеп чыгууну чечтик. И поэтому мы решили сделать такой классный продукт. Кайсыл болбосун тармактарда трендти калуу абдан маанилүү. Соода ийгиликтүү жүрүшү үчүн рынокто да өз салмагың болушу керек. Ал болсо продукциянын сапатынан башталып, компетенттүү жарнама менен уланат. Алия ишканада маркетинг үчүн жооп берет. Ошол максаттарга жетүү үчүн көп иштер жасалганын баяндады. Алар социалдык тармактарда жарнамаларды ишке киргизип, популярдуу блогерлер менен иштешип, анча белгилүү эмес, бирок соц тармактарда активдүү блогерлер менен да кызматташууну колго алышкан. Анын айтымында, инфлюенсерлер менен ишке ашырылган иштер бүгүнкү күндө өз өзүрүн берип, бизнестин өнүгүшүнө көмөктөшүүдө.
Также моя личная цель – это изменить культуру пищевого поведения. Биз өзгөрткүбүз келет. Ошондой эле менин жеке максатым тамак ашты колдонуу маданиятын өзгөртүү. Адамдар газдалган суусундуктарды, таттооларды, алкоголдук ичимдиктерди жана башкаларды гана ичпестен, негизинен табигый сүт азыктарына басым жасоосуна күч жумшоо. Анткени сүт азыктары өнүмдөрү көжө, курут жана башкалар сыяктуу улуттук азыктардын түрлөрү. Башкача айтканда биз үчүн менин миссиям негизги улуттук азыктарды жайылтуу. Бизде сүт куржуну сыяктуу сонун уникалдуу продукт бар. Сүт куржунун кудалык, коржун, калта сыяктуу өздөрүнүн иш-чаралары үчүн негизинен аялдар сатып алышат. Башкача айтканда, ал кайсыл бир иш-чара үчүн эң сонун белек. Үй бүлөлүк бизнес бул ар дайым биргелешип иштөө, сый урматты сактоо жана жалпы максатка бирге кадам таштоо сыяктуу жалпы баалуулуктарды камтыйт. Ал принциптерди ишкер бир туугандарда, алардын жубайлары карманышат. Алардын баары бизнестеги эң негизги ишеним экенине нанышкан. Билесизби, айрым бир үй бүлөлүк баалуулуктар сакталып калат экен. Үй бүлөлүк бизнесте иштөө оңой деп айта албайм, анткени баары бир кандайдыр бир адамдык фактор деген бар. Бирок биз карманууга аракет кылабыз. Ага плюс ичте эмне болбосун, ал биздин үй бүлөбүздүн чегинен чыкпайт. Биз баары бир мурдагыдай эле тууган бойдон калабыз. Дагы деле бири-бирибизди сүйөбүз, иштейбиз, колдоп келебиз. Балким ал дагы бир плюс болсо керек. Эгерде чакырышса, көргөзмөлөргө катышабыз. Нуруздагы көргөзмөгө дайыма катышып келебиз. Ал жарманке сыяктуу өтөт. Көргөзмө анан эл аралыктагы. Экспо павильонунда дагы бир нече көргөзмөлөр болот. Улуттук өнүмдөрүбүздү алып барабыз. Дайыма катышабыз. Акимчилик дайыма чакырат. Биз ошондой эле өзгөчө балдарды колдоого арналган марафондорго демөөрчүлүк кылабыз. Ал марафондорго бүт үй бүлөбүз менен катышабыз. Ошондой эле каржылык колдоо көрсөтөбүз. Аракет кылып келебиз. Всей семьей там в этих марафонах и также финансово поддерживаем, стараемся. Алло, саламатсыздарбы? Менин атым Жансая. Угуп жатабыз. Сизге кандай буйрутма? Кайсыл күнгө буйрутма берейин дедиңиз эле? Сиздерде айрам бар, Бар, 0,5 жана 1 литр. Аха, ошондон үчтү. Каймак. Азырынча 60% жок, 20% бар. Аха, 15% дагы барбы? Ооба. 3 даанадан, туурабы? Ооба, жазылып алынды. Болду, макул. Дүйшөмбү күнгө жарайт. Кайсыл дарек боюнча? Түшүнүктүү. Макул, түшүнүктүү. Ооба, бизде бир күндөн кийин. Мисалы, бүгүн буйрутма кылсаңыз, эртең буйрутманы алып каласыз. Саламатта болуңуз. Сейчас в данный момент мы работаем. Азыркы күнү биз 3 тонна сүт менен камсыз кылган 6 чарба менен иштешип келебиз. Күн сайын сүт азыктарын кайра иштетебиз. Бирок ал аздык кылууда деп айта алам. Анткени Астананын суроо талабы өсүп жатат. Но скажу, не Аким хватает. акыркы жолу калаанын жашоочуларынын саны 1,5-2 миллион адам болду деп айткан. Алардын курсак камын ойлонушу керек. 1,5 миллиона до 2 миллионов уже люди доходят, население столицы, что их надо кормить. Андан улам келечекте 30 тоннага жеткирүү долбоорун ишке киргизүүдөбүз. 26-27 жылдарга заводду ишке киргизебиз. Астананын керектөөсүн жабуу үчүн. Чтобы закрыть потребность Астаны. Ишкана жетекчиси мындан 5 ай мурун областтын акимине суткасына 30 тонна сүт азыктарын кайра иштетүүгө багытталган жаңы долбоорду сунуштаган. Долбоордун алкагында 60 туруктуу жумуш орундарын түзүү мерчимделген. Долбоордун билдирмесине ылайык инвестициянын көлөмү 2 миллиард теңгеден ашат. Долбоор аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө чоң салым кошо турган масштабтуу демилге экендигин белгилей кетүү керек. Мындан тышкары долбоор ишке ашканда салыктык түшүүлөр да көбөйүп, жергиликтүү бюджетке кошумча киреше алып келет. Мы будем субсидироваться, потому что такой большой проект. Биз субсидиялануубуз керек. Сөзсүз субсидияланабыз. Анткени ушундай чоң долбоорго мамлекеттин колдоосу керек. Анан албетте жеке каражаттар да болот. Өзүбүздүн, алар да бул долбоорлорго жумшалат. Вложены в этот проект. Сейчас у нас есть. Азыр бизде чоң программа бар. Бул Астананын азык-түлүк алкагы. Шаардын акими жана Астана менен областтын акими бир нече жолу жолугушууларды өткөрүштү. Биз аларга катыштык. Астананын тегерегинде сүт заводу курулуп жатат. Астанага, борборлорго эң жакын сүт заводдорунун бири экенин баса белгилеп кетишим керек. Ошондой болот. Ага өзгөчө көңүл бурулуп жатат, жасалып жатат жана албетте субсидияларга дагы каражат бөлүнөт. Он будет как бы особое внимание на него делают. И, конечно, денежные средства будут выделены по субсидированию.